Унанын үстүндө секирип айнектерин сынырган киши кармалды. Саталык тармактарда Байтик Батыр көчөсүнүн боюндагы унаанын үстүнө чыгып секирип жаткан жарандын видеосу тараган. Октябрь ИП маалымат берип, жарандын изделип жатканын билдирген. Маалыматка караганда милицияга 7-майда унаанын ээси арыз менен кайрылып, жаранга мыйзамдуу чара көрүүнү суранган. Себеби ал Audi A6 унаасынын алдыңкы жана каптал айнегин фараларын сындырып, андан соң белгисиз тарапка из жашырып кеткен. Аталган факты бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери тарабынан 1988 жылы туулган жаран аныкталып кармалган. Кичинекей балдар өлүп жатса, иш бөлмөңдө отурасың. Садыр Жапаров министрди тилдеди. Президент Садыр Жапаров саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаевка сөгүш жарыялоону буйруду. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, Садыр Жапаров 7-майда республикалык диагностикалык борборго пландан тышкары иш сапар менен барган. Анда президентке жүрөгүнүн оор патологиясы менен жабыркаган 24 бала операцияны күтүп жатканы, медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл шарттар жок экендиги, диагностика так маалыматтарды бербеген, эскирген УЗИ аппаратында жүргүзүлүп жаткандыгы жана тиешелүү стерилизациялык бөлмөлөрдүн жоктугу аныкталган. Министр биринчи кезекте медициналык мекемеде керектүү шарттарды түзүп бериши керек. Ар бир маселе чечилгиче күнү-түнү болушу керек. Бул үчүн туура 2 күн убакыт берем деп Садыр Жапаров белгилеп, Эркин Чечейбаевка сөгүш жарыялоону тапшырды. Аскердик парадда биринчи жолу зениттик ракеталык Печора жана С-300 комплекстери көрсөтүлдү. Борбордук аянтка техниканы көрүүгө миңдеген кыргызстандык келди. С-800 зениттик комплекси дүйнөдөгү эң күчтүү абадан коргонуу системасы деп саналат. Бишкекте жеңиш парады башталды. Бүгүн 7-майда Ала Тоо аянтында жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу парад башталды. Иш-чарага аскердик техникалар, офицерлер жана ардагерлер катышууда. Коопсуздукту камсыздоо үчүн миңдеген милиция кызматкерлери иштеп жатат. Медиа жана ички иштер министрлиги тургундарды тартип сактоого чакырат. Келиндер ата-энени карабайт азыр. Оштун мэри согуштун ардагеринин келинин мактап. Оорук ардагеринен кабар алганы барган Оштун мэри кайната кайненени караган келиндерди алкап акча берди. Жеңишбек Токторбаев Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу оорук ардагери 97 жаштагы Тажикан Мадимаровадан кабар алып, белектерин тапшырган. Андан соң ардагердин бала чакасы менен сүйлөшүп отуруп, үйдөгү келинин мактап акча берген. Кайната кайненени караган келин алтын келин. Ал бири эле карай бербейт. Аны билем деген Токторбаев. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, Kıvançbek kızı kımbat. Oğlum Muhammed şu жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун. Вена работает, мозга работает. Вена работает. Адрес 110. Номер 695. Алло, Ватанбайке сизде? Возле моря бомба, скоро будет взрыв. Откуда у вас такая информация? Фамилия? 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 Машина. Машина.